Ат башы районунун Терек суу айылынын тургуну Жумабүбү Куттугалиева жолдун ыраактыгына карабай Сооронбай Жээнбековдун ат башылыктар менен болгон жолугушуусуна атайын келген. Анын айтымында дал ушул талапкердин гана программасында элет элинин социалдык абалын жакшыртууга өзгөчө орун берилген. Үй иштери башталды, көп эле немелер келип атат, тигиге буга дептирип. Анан мен атайын башында эле ошо Сооронбай Жээнбековдун немесин окуп, өзүндө эле телевизордон жөнөкөй киши экенин көргөмүн. Анан атайын ушу Терек суудан бүгүн келет дегенден ушул жерге келип көрдүм. Куру убада бербеген, казынага кол салбаган, аз сүйлөп көп иш жасаган гана талапкер мамлекет ичинде туруктуулукту, биримдикти жана өнүгүүнү камсыздай алат. Мындай пикирин билдирген Замандаш саясий партиясынын өкүлү өлкөдөгү салмактуу партиялар бир түндүктүн алдына биригип, Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоо чечимин кабыл алганын ачыктады. Жээнбеков өз элине жана жерине эч качан кыянаттык кылган эмес. Эстеп көрсөк, жерлер сатылып жатканда Жээнбеков каршы чыккан. Мына бүгүн Сооронбай Шарипович Жээнбековдун тегеретесине 10дон ашык чоң саясий партиялар бириктик. Дал ушундай эле ишеними менен колдоосун билдирген ат башылыктар Сооронбай Жээнбековго гана өлкөнүн эртеңки жаркын келечегин ишенип тапшырууга болорун бир ооздон билдиришти. Кыйын кезеңде да кыраакылыгын көргөзгөн кыргыз эли алдыдагы шайлоодо дагы татыктуу чечим кабыл аларына күмөнү жок экендигин Сооронбай Жээнбеков билдирди. Мамлекеттен шарт түзүлдү. Эми жүрөк менен шелегиле. Сатылбагыла, урматтуу туугандар, акчага балдары келечегин сатпагыла, добуш сатпагыла. Мага бергилер, урматтуу туугандар, сатпай. Мен иштеп берем силерге, ачык айтайын да мынакей. Иштеп берем, урматтуу туугандар. Катуу иштеп берем мен силерге. Өзү тандап алган талапкерин жакындан көрүп, анын элет жерин көтөрүүгө багытталган бай программасы менен жакындан таанышкан Жумабүбү Куттугалиева дал ушул талапкерге гана добуш берерине дагы бир ирет ынанды. Ошону менен бирге эле мекендештерин, бийликтин бардык тепкичин басып өткөн, бир да жолу мыйзамга каршы иштебеген Сооронбай Жээнбековго гана добуш берүүгө чакырды. Жолугушууга келе албаган даңк медалинин ээси Рахатбек Үсөнкожоевго Сооронбай Жээнбеков өзү барды. Үсөнкожоев чоң сапарга аттанып жаткан талапкерге ак жол каалады. Ниет кылдым. Таанышып кетейин, кийине байланыштайын деп. Кылганым азамат ошону. Туура ушундай эрк ушундай болуш керек, адамдык ушундай болуш керек. Канча бийик болсоң ошончо ылдый болот. Баш ийбеш керек. Баарды Кудайдан да. Тутпай, баарды Кудайдан. Ошого баш ийип аракет кылып. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана аларды караган энелердин эмгеги да текке кетпей, эмгек акы караларын, ошондой эле аларга төлөнүүчү жөлөк пулду күчтөндүрүү көңүл борборунда болорун Сооронбай Жээнбеков билдирди. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт.